Өзбекстан мурда таза эле жабылып, эч кимди жолотпой сүрүп чыгарып турган саясатын токтотуп, бүгүн идеалдуу болбосо дагы мурдакы шартка караганда салыштырмалуу мүмкүнчүлүк деп колдоно турган шарт бул жакшы көрүнүш. Биздин ишкерлер тажрыйбалуу болуп калган. Анан эң күчтүү тобокелге даяр, өсүүгө даяр ишкерлерибиз ушу коңшу өлкөлөрдөн кичине эле ачылса, кичине эле жылжык табылып, анан кичине эле мүмкүнчүлүк пайда болгон жерден өнүгүп кетүүгө күчтөрү жетет. Ошентип азыр Өзбекстандын рыногуна кыргыз ишкерлери кире баштаптыр. Бизнес ачылгандан кийин биз албетте өлкөнүн органдары менен иш кылабыз да. Мисалы, таможенный служба иш кылат, налоговый служба, банковский система. Ошолорго келгенде биз тоскоолдуктарды биз көргөн жокпуз. Мына уже 1,5 жылдан бери иштеп атабыз. Эч кандай налоговый проверка, кандайдыр кысуу жактар, эч кандай бир инспекциялар келип мындай законсуз бир иштерди кылганын көргөн жокпуз. Баары мындай жеңил, өзүнүн мындай кыйынчылыктары бар, бирок ал ошо закон укугуна жараша өлкөнүн мурда эгерде аябай эле изденген өзбек ишкерлерге Кыргыздын жери дүйнөгө чыкканга бир терезе эшик болуп турган болсо, бүгүнкү күндө бизге дүйнө жабылгансып, бирок Өзбекстан бизге бир дүйнөгө босогодой болуп турат да. Бизде да мүмкүнчүлүктөр бар, биздин ишкерлер күчтүү. Анткени ошо биздин заманыбыз, биздин жашообуз ошо бизде ушундай бышык кылдык, биздин ишкерлерди, биздин адамдарды. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо, жакшы шарттар түзүлүп берсе, мен ойлойм, биз Кыргызстан тез эле алардан да эртерээк мүмкүнчүлүктөргө жетсек болот деп ишенем. Биз 10 жылдан бери эл аралык, дүйнөлүк эл аралык чоң соода жолдордон баш тартып, чоң өлкөлөрдүн соода мүмкүнчүлүктөрүнөн чектелип, бажы биримдигине эле кытчылып калган болсок, Өзбекстан бажы биримдигине толук кандуу кире элек, байкоочу гана болуп турат. Ошондуктан булардын мыйзамдары бажы биримдиги менен жана Евразиялык экономикалык бирикме менен унификация болгон эмес. Жана бүгүнкү аракети, дипломатиялык, маалыматтык жана соода аракеттери дүйнөгө мурда биз кандай ачык болсок, Өзбекстан ошентип ачылып келатат. Ошонун аркасынан жаңы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп атышат, ички өнүгүүсүнө жаңы дем көрүп атышат.